Саламатсыңарбы кымбаттуу 8 класстын окуучулары, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн Чын Куран айынын 16-сы күнгө бейшемби. Кайрадан мына ушул сабагыбызда амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Мурунку сабакта силер менен бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөр деген теманы өткөнбүз. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын темасы жалпылагыч сөздөрдө коюлуучу тыныш белгилер. Ал эми сабагыбыздын максаттары менен таанышып алсаңар төмөндөгүдөй. Бир өңчөй мүчөлөргө ылайык келген жалпылагыч сөздөрдү таба билесиңер. Экинчи максатыбыз жалпылагыч сөздөргө тыныш белгилерин туура кое билүүгө көндүм аласыңар. Үчүнчүсү, бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөр боюнча схемаларды түзүүгө аракеттенесиңер. Жалпылагыч сөздөр бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун да, кийин да колдонула берет. Ошого байланыштуу тыныш белгилердин колдонулушу да ар башка. Мына төмөндө силерге 2 мисал берилди. Экөөнү тең карап көргүлө. Эч кимге, досума да, душманыма да адилетсиздик кылгым келбейт. Ушул эле жалпылагыч сөз башкача формада, башка жерде келген карасаңар. Досума да, душманыма да эч кимге адилетсиздик кылгым келбейт. Мына силерге белгиленген эч кимге деген сөз бул жерде биринчи мисалда бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун келди, ал эми экинчи мисалда бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келди. Эми биринчи эреже. Эгерде жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн мурда келсе, анда жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат. Мындай учурда жалпылагыч сөздөр мааниси жагынан кеңири болот. Ал эми бир өңчөй мүчөлөр болсо, алардын маанисин чечмелейт, тактайт, конкреттештирет. Биринчи А сүйлөмүн карап көргүлө. Залдагылардын баары. Мына ушул баары деген сөз бул жерде жалпылагыч сөз. Студенттер да, окуучулар да, жумушчулар да дүркүрөтө кол чабышкан. Б. Өзүм жакшы көргөн өнөр булар: комуз, кыяк, чоор, сурнай. Мисалдардагы баары, булар деген жалпылагыч сөздөр өзүлөрүнөн кийин келген бир өңчөй мүчөлөрдүн маанилик жактан жалпылап турат. Демек, баары, булар деген бул жалпылагыч сөздөр. Экинчи эрежеге токтоло кетейин. Эгерде жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келсе, анда жалпылагыч сөздөн мурда сызыкча коюлат. Силер да, мен да баарыбыз элибизди сүйөбүз. Ал күнү Каныбек алым экөө кетпей калышты. Мисалдарда баарыбыз, экөө деген жалпылагыч сөздөр бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келип, алардын маанилерин бириктирип, жыйынтыктап, жандап көрсөттү. Демек, ушундай формада келсе, анда жалпылагыч сөзгө чейин сызыкча коюлат деп түшүнсөңөр болот. Эми тыныш белгилери боюнча схема, бул жерде бир аз формат жактан туура келбей калган. Ошентсе дагы силерге так берилген. Мынакей кош чекитке чейин жалпылагыч сөз, андан кийин бир өңчөй мүчө. Экинчисинде дагы биринчи жалпылагыч сөз, андан кийин бир өңчөй мүчө, андан кийин дагы бир сүйлөм. Экинчи бөлүгү бул жерде болсо, мына биз мурунку слайдта көргөндөй биринчи бир өңчөй мүчөлөр кетип атат, андан кийин жалпылагыч сөз берилип жатат. Мына бул жерден силер өз алдыңарча коюп көрсөңөр болот. Эмеректерди, стол, диван, отургучтарды сыртка чыгардыңарбы? Мына бул жерде кайсыл жалпылагыч сөз экени силерге даана белгиленип турат. Ал эми тыныш белгилерин өзүңөр коюп көргүлө. Кандай тыныш белгиси коюлат? Демек, бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун келди. Жалпылагыч сөз эмеректерди деген жалпылагыч сөз. Экинчи мисалда дагы өзүңөр тыныш белгилерин туура коюп аракет кылып көргүлө. Мынакей схемага тиешелүү болуп өзгөрткүлө. Столду, отургучтарды, муздаткычты баарын тең алып чыккыла. Демек, бул жерде баарын тең деген жалпылагыч сөздөн мурун столду, отургучтарды, муздаткычты деген эмне бир өңчөй мүчөлөр келди. Ал эми ушул үйгө тапшырма силерге
жалпы үйренчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөргө коюлуучу тыныш белгилери боюнча 207 көнүгүү мына астында силерге тактаана жазылып берилген суроолорго бир өңчөй мүчөлөрдү жана жалпылагыч сөздөрдү катыштырып жооп бересиңер. Мына үлгүнү карап алгыла жакшылап. Толуктоочтун милдетин аткарган сөз түркүмдөрү булар: зататооч жана заттык мааниде колдонулган башка сөз түркүмдөрү. Мына бул жерде кош чекит менен берилип атат. Булар деген жалпылагыч сөз. Андан кийин бир өңчөй мүчөлөр келип атат. Жана деген байламды аркылуу. Эми кандай суроолор келип атат силерге? Карап алгыла. Мен бир жолу силерге окуп берип койсом. Биринчиси: кыргыз тилинде сөз түркүмү канча жана алар кайсылар? Демек, санайсыңар, ар кандай жалпылагыч сөздөрдү пайдаланып, анан бир өңчөй мүчөлөрдү дагы. Экинчиси: аныктоочтун милдетин кандай сөз түркүмдөрү аткарат? Үчүнчүсү: тактоочтор маанилик жактан кандай түрлөргө бөлүнөт? Төртүнчүсү: этиштин чактары кайсылар? Бешинчиси: сынатоочтун даражалары жөнүндө эмне билесиңер? Алтынчысы: сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр кайсылар? Жетинчиси: этиштин ыңгайлары жана алар кандай деп аталат? Ыңгайлары канча дейт да бул жерде. Демек, мына ушул үй тапшырманы аткарып, мага жеке WhatsApp аркылуу белгиленген силерге жазылган номерга жөнөтөсүңөр. Анан эгерде дагы да болсо силерде тыныш белгилери боюнча туура эмес мындай маалымат болуп калса же болбосо түшүнбөгөн маалымат болуп калса, слайдты кайра дагы бир ирет карап чыксаңар болот. Ал жерде даана силерге мисалдар аркылуу берилген. Демек, мына ушул тапшырманы аткарасыңар. Баарыңарга көңүл бурганыңар үчүн жана ошондой эле YouTube каналдын көрүүчүлөрү сиздерге дагы көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки дагы бир мыкты сабактарда амандашканча бар болуңуздар, сак, саламатта болуңуздар.